Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Сулайман Тоодогу сырдашуунун бүгүнкү коногу эки жолку ыңкылаптын деп айтабызбы, революциянын деп айтабызбы, элдик козголуштун, бийлик алмашуунун чордонунда турган эки жолку ушул өзгөрүүнүн башында турган инсандардын бири Кушпак Тезекбаев агайыбыз бүгүн конокто. Кушпак агай, куш келипсиз. Алгач революцияга өзүнүн салымын кошкон 24 марттагы март козголушу, андан кийин мына 7 апрелдеги апрель козголушунда ушу эл журтту жакшылыкка, жаңы өзгөрүүгө үндөгөн өзүңүздүн ийиндеш замандаштарыңызды куттуктап алсаңыз дагы биз андан кийин сөздү уласак. Рахмат иним, абдан жақсы сөз айттың. Бұл 7 апрель 24 март деген бұл тарихи күндөргө айланып қалды. Себеби ошол 24 мартта Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу чегинен чыгып кетип, элдин жашоо шарты начарлап, карапайым элде катуу чегине жеткенден көтөрүлүп чыгып, ушул Акаев качып кетип, анан ушул бир эле Бишкекте болбостон ушу 7 дубаныбыздын булуң бурчунда эл жалпы бирдей маалда көтөрүлүп, ошондон революциябы төңкөрүлүшпү деп чыкканбыз. Биздин негизги максат ушул бийлик эл тарапка өтсө, ушу карапайым элдин көйгөйүн чече алган, Кыргызстан өнүккөн мамлекетке айланса деген ой менен чыкканбыз. Ошол маалда биз кичине жаңылыштык кылган экенбиз, себеби бийликтин башына Курмай Салиевич Бакиевди алып келгенбиз күчтүн күчү менен. Ал бизди ушундай ынандырган. Абсамат Масалиевич бул дүйнө менен коштошуп сапарга кетип атып, мага батасын берип кеткен. Мен ошондой иштеймин. Мен ошол кишинин тарбиясына алып калганмын деген сөздүн астында биз ушул 24 мартта көтөрүлүп, ошол маалда деле ушу азыркыдай эле күчтүү армия, күчтүү бийлик болгон. Бирок биз тобокелге салып, азыр ойлосом, биз ошол маалдарда ушул 40тын өткөн, эликке барып калган азаматтардан экенбиз. Өзүбүздүн ар кандай кырсыкка карабастан өмүрүбүздү тобокелге салып чыгып, ушул Акаевдин режимге каршы туруп бергенбиз. Андан кийин мына өзүңөр көрдүңөр, 2010 жылы ошол эле революция дагы кайталанып, үй бүлөлүк башкаруу Акаевдин тушунан 10 эсе күчөп, кыргыздын чубукка сап боло турган, кийин кыргыз элинин даңкы чыгара турган, кыргыз эли үчүн күйүп пышкан патриот инсандарыбыз катарынан жок болуп кетип, ушундай элдин мүлкүн, ишканаларын чоң ушул эл өз кара пешенеси менен тапкан, мээнет кылып тапкан акчаларын, үй мүлктөрүн Бакиевдин бир туугандары басып алганда, жанышына мен каршы чыгып, мамлекет агаң башкарабы, эниң башкарабы деген сөз менен ошо жанышка сен ушул акыбалда келип тийиштиң деп мен 2007 жылдары 5 жыл мөөнөткө жок жеринен камап берген. Кудайдан бу менин пешенемби, мен 3 жыл отуруп, 2010 жылы ушул март айларында чыктым. Ушул бир 10 күн өтпөстөн апрель ушул окуясы болуп кетти, революция. Ошондон баягы мен эмнеге таң калам, ошондой кыйналып, ошондой жаман күндөрдү көрүп, ызааны тарткан адамды ушул площадьта түштүктүн азаматтары ушул буту колуман көтөрүп, мойнуна көтөрүп алып келип, ушул биздин областтык администрациянын башчысынын ордуна отургузушкан. Бул менин эсимде. Мен ошондой кыйналып, ошондой азаптар тартып жүргөнүм карапайым эл толук түшүнгөн экен. Ошол мени менен жүргөн, мени менен 2005 жылкы революция чыккан, мени менен иштешкен азаматтар ер эмгегин жер жебейт дегенге мен ошондо
Sultan tayandım. Özüm tolkundap, жүрөгүмөн kan tamganday жаман күндөрдү өткөзгөнүмү ошондо унуттум. Ошол маалда, ошол эле революция күндөрү келип, Сооронбай Шарипович Жээнбеков, азыркы президентибиз, Кушпак Тезекбаевич Бириккен элдик кыймылда мен түштүккө келип, губернаторлук должностька сен барасың деп, ушул эле Отунбаев, Атамбаев, Бекназаровдор Бириккен элдик кыймыл ушундай чечкен элек Кушпак Тезекбаевич дегенде мен өз каалоом менен сүйүнүп, Сооронбай Шарипович ушул жерге дагы бир Бакиевдин куйруктары отуруп алып элди бүлүккө салбасын. Түштүк элин кыйнап койбосун деп эл мени шайлады. Мен сиз менен иштешкенге жана сиздин идеяңызды толук колдогонго кошулам деп туруп, өз ордуму өз каалоом менен бошотуп бергем. Эч кандай мага бир кырсык күч колдонушкан эмес. Ошол күн анан сиз эми жайгаштырайын дегенен жок. Менин бир гана максатым бар. Мен Бакиевдин жандармериясынан ошондой элге бүлүк салып, азаматтардын аркы дүйнөгө кеткирген инилеринен өзүнөн кегим алышым керек өчүмү. Ошондо гана менин көксөм сууйт деп Сооронбай Шариповичке айтканда, Кушпак Тезекбаевич, мен сизди жөн эле кой берип көчөгө коюп койбойм. Сиз мага чейин биринчи орун басар болгон экенсиз, отурасыз, иштеп бересиз деп Сооронбай Шариповичтин жетекчилиги астында революциондук комитет мени алып келип, кайрадан дагы биринчи орун басар кылып, ошол өзүмдүн кабинетиме иштедим. Азыр көптүр Сооронбай Шарипович экөөбүз бир топ жыл иштедик, бир 3 жылдын айланасында. Мен ошо Сооронбай Шариповичтен карапайымдыкты, адамдыкты, чыныгы жакшы инсандыкты, Кудайдан корккон сапаттардын көп жакшылыктарын үйрөндүм. Азырга чейин кээде жолугуп, Кушпай ака ошондой оор маалдарда биздин пешенебизге ош революциядан кийин эле ош окуясы башталып кетти. Бакиевдердин кийлик күчүсү менен ушул Кыргызстанга бөлөктөн төңкөрүш жасап, кайра бийликти колуна алуу үчүн абдан чоң умтулуу болду. Ошол маалда бизди токтоолукка, туруктуулукка, улуттар аралык биримдикти сыйлоого, урматтоого, жакындатууга Сооронбай Шарипович чоң жол ачты, башыбызда турду, бизди жакшы жолго чакырды. Мына азыр ушу сиздин берүүңүздөн пайдаланып, 2005 жылы 24 марттагы элдик революциянын баатырларына, катышкандарга, ушул апрель революциясынын баатырларына, катышуучуларына, ошондо турган, үстүбүздө турган, жетекчи болуп турган Сооронбай Шарипович баштаган азаматтарга майрамдык каалоо каалап кетем. Кудай өмүрлөрүн узун кылсын, ден соолуктарын чың кылсын, патриоттулук духун өчүрбөсүн, Кыргызстандын алдыга жылуусуна, өнүгүүсүнө зор салымдарын кошуп, бар болуп, бай болуп жүрө берсин. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, токчулук болсун. Кыргыз элибиз өнүгүүнүн жолуна түштү. Көч өз жүгүн уланта берсин деген ойдомун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр ушул өткөн күндөрдү толкунданып, тизеси титиреп, үнү каргылданып айтып жаткан учурларды өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Ушул жаманчылык болбосун деп тилейли, Кушпак агай. Эми элибизде айтыла келген улуу сөз бар. Өсөр эл бирин бири баатырым деп сүрөйт дейт. Ушуга сиздин өзүңүздүн мына журт аксакалы болуп калган адам катары айтчу сөзүңүз. Рахмат, Султан. Аргандай адамга кайрылып, ошол адамга дух берип, баатыр деп атаган бул биздин салтыбыз. Кыргыз эли бири-бирин баатыр, азамат, эр жигитсин деп бири-бирине дух берип, биримдикке чакырып келген. Азыркы негизги максатыбыз ушул ата бабалардан калган салтты, ушул ата бабалардан калган биримдикти кетирбестен, ар кандай бир айың ушак сөздөргө алдырбастан, мына президентибиз быйыл ушул региондорду, аймактарды көтөрүү деген чоң жакшы инициатива менен ушундай жыл деп атады. Мен ушуга кошулам. Регион өнүкпөй туруп мамлекет өнүкпөйт. Ушул шаарга жол айылдан башталат деп биринчи иретте ушул регионубузду өнүктүрүш керек.
Ушул регионду өнүктүрүүдө айрыкча айыл жергесине таза суу боюнча, ушу жашоо шарты боюнча, жолу боюнча, ушул айылды социалдык тейлөөлөр боюнча мектеп, паб, больницаларды бир топ жакшы иштер болду. Бирок толук региондорго жете элек. Сооронбай Шариповичти мен эмне себептен атап кетип атам? Ал кишинин бир бөлөк президенттерден айырмаланган жери айылда чоңоюп, айылдын шартын билип, эрте менен бир сындырымды нанды белге түйүп коюп, кечке кой багып, мал багып, айыл чарбасында иштеп келген күндөрдү башынан өткөзгөн. Айылдык жашоону, элеттик жашоону абдан жакшы түшүнөт. Элге жакын. Ошо себептен ушу кыргыз бири-бирибизди баатыр деп, бири-бирибизди алдыга түртүп, бири-бирибизди угуп, акылы жокторубуз акылдууларды угуп, акылдуулардан кеңеш сурап, элди биримдикке чакырып, улуттар аралык ынтымактыкты бириктиргенде гана биздин Кыргызстаныбызда жана сиз айткандай жакшы жашоолор, жакшы күндөр болот. Эми мына мамлекетибиздин тынчтыгын, бейпилчилигин тилек кылып жатасыз. Тынчтык бейпилчиликке негизги өзөк эмнеден болот? Качан гана тынчтык болгондо, эл ынтымак болгондо, эл жапа тырмак ушул бир өнүгүүгө карап умтулганда, ушу мамлекетте тынчтык, бекемдүүлүк болот. Ушул жерден айта кете турган нерсе, ушул акыркы мезгилдерде мына интернет сайттардан бизде чексиз эле туура эмес маалыматтар чыгып кетип атат. Ушул жакында эле мына өзүң көрдүң, 31 апрелде ЕСБКнын 17 мартта 17 курултайына катышып келдик. Биз ошо курултайга түштүк региону боюнча өзүбүз чоң конференция өткөзүп, бир 20 адам шайланып барсак, ошонун ичинен бир 5-6 кирбей калды. Жүйөлүү себептер менен силер чыкпай калыпсыңар деп. Курултайдын жүрүшүндө мурдагы президентибиз Атамбаев Алмаз Шаршенович өзүнүн докладынын 80-90%-ында азыркы бийликтин башында турган Жээнбеков Сооронбай Шариповичке асылуулар, басмайылы бошоп кетип атат, бир туугандык үй бүлөлүк башкарууга кетип атат. Буну мен айтпасам ким айтат? Биз токтотушубуз керек. Биз СДБК гана мамлекетти кармап турушубуз керек. Мына 2 жылдан кийин боло турган чоң парламенттик шайлоодо СДБК 80% добуш алышыбыз керек деп азыртан чечип атат. Бул 80%ды Кудай билет. СДБК 8% алабы же 80% алабы. Негизги биз ошол докладдын жүрүшүндө, чогулуштун жүрүшүндө урматтап сыйлаган экс-президентибиз Алмаз Шаршенович Атамбаевди сыйлабай калды. Атамбаевка Сооронбай Шарипович өзүнүн биринчи указын чыгарып, ушул кыргыз эл баатыры деген наам берип аткан баатырдын сөзү эмес. Баатыр элди биримдикке. Эгерде үй бүлөлүк кемчилдиктер кетип атса, ошону бетке айтып туруп, бизге дана түшүндүрүп бергенде, биз Алмаз Шаршеновичти ээрчийт элек. Ошол жерде былтыр май айында мен Сокеге айтканмын дейт. Соке деп айтканга акыбыз жок. Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович дегенге гана биз укуктуубуз. Себеби ошого даңктуу, ошол элдик добуш менен ел сүйүп тандап алган президентибизди кайра Соке мынтип атат. Ал эми бир тууган иниси Асылбек Шариповичти былтыр майда парламенттен кетир деп айтканмын дейт. Сооронбай Шарипович бирөөнүн тагдыры менен кийлигише албайт. Асылбек Шарипович бир тууганы болгон менен, анын да бала чакасы бар, өзүнүн ой максаты бар. Ушул СДБКга 3 чакырылышка депутат болуп, 2 чакырылышында ушул биздин парламенттин төрагасы болду, демократиялык мамлекеттин. Ушу төрага болуп турганда мурдагы жигиттерибизге ар кыл күнөөлөрдү айтып тез алмаштырып турдук эле. Бир сазывда 3 төрага алмаштырган күндөр болду. Ушул 2 сазывда Асылбек Шариповичтин мамлекетке болгон, элге болгон мамилесинин өтө тереңдиги, акылын, тунуктугун парламенттеги ошол 120 депутат менен тил табышып,
үзөңгүнү жакшы тээп, мамлекеттин алдыга жылышына бир топ салымдарды кошту. Ошол мурдагы президентибиз Алмаз Шаршеновичтин ар кандай туура эмес токтомдорун туурулап, элге чыгарып, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым кетирбестен жакшы иштерди алып барды. Эми раз иниси бул депутат болуп калса, буга Шооронбай Шарипович күнөө эле эмес. Инисин ушул биздин көп улуттуу Ош областынан 10 000 деген голосду алып туруп, татыктуу депутатыбыз. Парламентте кечээки ушул курултайдын жүрүшүндө мен кирип, абдан ынаным үчүп, духум түшүп калды. Себеби СДПК үчүн тең төрагы болуп, малын жанын аябай, СДПКнын аброюн бийик көтөргөн биздин ушул Асылбек Шарипович Жээнбеков, ушул Матраимов Искендер Исмаилович, Зулпкаров Төрөбай деген азаматтарыбыз. Мына Суусамыр өрөөнүнөн, Көл өрөөнүнөн биздин урматтуу Рыспаев деген азамат депутаттарыбыз бар. Ушул Афган согушунун ардагерлеринин төрагасы. Ушундай азаматтарыбыз жок. Мен ушул суроону берейин деп кагаз жүзүндө кайрылсам, мага жооп бербей койду. Анан ушул жерден биз көңүлүбүз ооруп, съездин акырына чейин Алмаз Шаршенович, биз кандай мээнетибиз бар эле? Биз сизден эмнелерди күтпөдүк эле? Сиз ушундай ситуацияда мамлекет өнүгүү жолуна түшүп, коррупцияга каршы иш күчөп, эл ынанып турган президентибизге каршы чыгып атканыңызга түшүнбөдүк. Сиз өзүңүздүн каалооңуз менен ушул жигит мен ишими улантат дедиңиз эле. Ошол ишеничтен эмнеге чыгып кетип атканын бизге толук түшүндүрүп бербестен жүйөсү жок. Мен ойлогом, ушул СДПКнын акыркы 5 жылдагы жетишкен ийгиликтери, элге болгон кызматы, Кыргызстандагы азыркы жашоо шартыбыз тууралуу жакшы чагылдыруулар болот десек, Алмаз Шаршенович ушундай акыбалга кетип атканда биз 15 адам, биз бул курултайдын мааниси жок, түпкү максаты бөлөк экенин түшүнүп туруп чыгып келе бердик. Албетте бул курултайдын ичиндеги ички партиянын өзүңүздөрдүн маселе. Бул бүгүнкү күндө мунун жашыруунун эчтекеси калган жок. Интернет булактарында, желелерде бул чоң талкууга учурап жаткан учур. Мен ушул жерде сизге берчү дагы бир суроом. Деги эле Кыргызстан бүгүнкү күндө ушундай бир кайсы бир топ-топ коюлган партиялык башкарууга даяр деген түшүнүккө сиз ынандыңызбы же бул али эрте экен? Жок, бизде Султан ушул парламенттик башкаруу, ушул партиялык топ-топ бир алдын бизге ушул будан 10 жыл мурун одоно көрүнгөн да. Бардыгы партиялар өзүнүн кадрларын коем деп, өзүнүн баягы максатын ишке ашырам деп туура эмес жолго кетип калган күндөр болгон. Бирок азыр кечирип коесуз. Бүгүнкү күндө бул партиялар көшөк артында башка маселе болуп атат да көпчүлүк учурда. Эми аныңызга мен депутат эмесмин, бирок сизде интернет булактарынан аңдаганымда азыр партиялардын максаты да өзгөрүп, ушул мамлекетти чыңдоого, ушул президентибиздин жарлыгын ушул аймактарды өнүктүрүүгө жапа-тырмак киришип, жакшы жолго келип калды. Бир маалда парламентте күндө шоу болуп, күндө партия баягы бийлик талашып, менин кандидатурам мына министрликти алыш керек, меники мынаны алыш керек деген чоң тополоңдор болгон. Акыркы мезгилдерде партиялардан жакшы жакка караган мындай ынануу пайда болуп калды да. Ошол себептен мына дагы 2 жыл бар. Бул парламентте кээ бир сайттардан окусаңыз, сиз туура айтып атасыз, мына таркатабыз, эртең эле таркап кетет экен, бүрсүгүн аны Кудай билет. Бирок партиянын башына партияда азамат патриот жигиттер азыр көбөйдү. Жакшы жол менен кетип атат. Керек болсо Кудай кааласа Кыргызстандын өнүгүү жолуна түштүк. 2 жолу областтык мамлекеттик администрациянын башчысынын 1-чи орун басары болуп иштеген инсансыз. Өмүрүңүздүн көбү ушул айыл чарбасы менен региондордогу булуң бурчтагы кыйналып аткан, өзүңүз айткандай
жартынанын белине түйүп, кечке кезерип, түшүмүн тилеп, саясатта эмес, ошол түшүмүнөн чыгып, маңдай теринен жаралчу эмгегинин үзүрүн тилеп отурган элдерибиз бүгүнкү күндө дагы бери болгондо 70% түшөт Кыргызстандын. Ушул элибиздин эртеңи, келечеги, өнүгүүсү, региондордун өсүп өнүктүрүп жеткирүүгө конкреттүү сиздин өзүңүздүн жаран катары кандай сунушуңуз бар эле? Мен азырга чейин айыл жергесинде жашайм өзүм. Анан ушул биз көп жыл болуп кетти. Раматылык СССР таркап аткандан баштап ушул айыл чарбасын мен 15 гектардай жерди арендага алып алып иштетем. Жылына ошол социалдык налог төлөмдөрүн убагында төлөп, ошол жерге туура түшүмдөрдү эгип, күндөлүк тиричилигибиз айыл чарба менен. Анан бул мамлекеттин башына кандай жетекчи келип, кандай азамат келип, ошол таза айыл чарбаны түшүнгөн, элдин көйгөйүн чече алган, карапайым элден чыккан адам келип туура жолго кетсе, мамлекет өнүгөт. Буну дүйнөлүк практикадан көрүп атабыз. Агрардык өлкө болуп эсептелебиз. Айрыкча биздин областта, ушу түштүк регионунда 3 областыбыз тең ушул айыл чарбага гана ыктанып, ошо сиз айткандай жерге түшүмдү эгип коюп, Кудайдан тилеп, аракетти жасап, ушул бир мол түшүм берсе экен, күндөлүк жашообуз өнүксө экен дейт. Мына өзүңүз көрүп атасыз. Кудайга шүгүр, Кудайым Кыргызстанга абдан жакшы оомат берди. Демократия бизде, өнүгүү бизде. Азыр бир топ жакшы ишканалар курулуп, жакшы ишкерлер чыгып, ушул өзүбүз өндүргөн продуктаны өзүбүз иштетип, кайра иштетүүгө берип, Европа мамлекеттерине чыкканга мамлекетибиз шарт түзүп берди. Ошол себептен мен дагы бир жолу айтып кетем, мамлекет жетекчибиз ушундай сонун айыл чарба жетекчиси болгону менен өкмөттүн башында айыл жөнүндө түшүнүгү жок азаматтар келип калды. Булар кайсы заслугасына, кайсыл жерди иштеп бир кыйратып, хотя бы бир айыл өкмөттө бир 10 жыл иштеген азамат болгондо биз ынанат элек. Күндөлүк азыркы мына жаз жарыш күз күрөштөйт, жаздын бир күнү кылымга тетедеп, эл белин байлап жакшы аракеттер жасап атат. Ушул элге аздан болсо дагы жаңы жеңилдеткен кредиттер деп айтылып, буларда жакшы бөлүнүп атат. Азыр региондордо жакшы кредит келип атат, бирок жеткиликтүү эмес. Бул кээ бир азаматтарга жетсе, кээ бир азаматтарга жетпей атат. Анан ушул урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович ушул өзү бир топ жолу элге кайрылды. Силер түз кайрылгыла, мына президенттин, өкмөттүн сайттары бар. Биз силер менен жакшы мамиледе болуп, тыгыз байланышта болуп, мамлекетти өнүктүрөлүк деп атат. Мен ушу Кыргызстанга каалап кетерим, ушул бир өнүккөн Азиядагы күчтүү мамлекеттерге айланып, биримдикте болуп, Кыргызстаныбыз гүлдөп өсөт деген жакшы ойдомун. Гүлдөп өсүү үчүн биринчи маселе бул ынтымакчылыкта турат го, улуттардын ортосундагы, элдердин ортосундагы. Мына коңшулары менен өзүңүз көрдүңүз, ушул апрель революциясынын 8 жылдыгы болуп атат. Ушунун шылтоосу менен Ата бейитте гүл коюлуп, бир топ жакшы иш-чаралар кетип атат. Ошол себептен экинчи жолу Кыргызстаныбызда мындай каргашалуу адам өмүрүн алган окуя болбосо экен деп тилейм Кудайдан мен. Кудайым ушул кыргыз элине бир ынтымак, биримдикти берип, ушундай жакшы жерлерибиз, чоң түшүмдөрдү берип, жакшы өнүккөн мамлекеттерге айланып, жетекчилерибизге дагы Кудай ыйман берип, ушу кыргыз эли биримдикте болсок, өнүп өсөбүз деген үмүттөмүн мен. Урматтуу көрүүчүлөр, бул азыркы айтылып жаткан сөздөр бул эл аксакалынын, акыл токтоткон журт аксакалынын сөзү деп билишибиз керек. Албетте, ар бир айтылчу сөз өтө көп, анын баардыгын калпып алып,
Мындан 10 жыл мурдагы Кушбак Тежекбаевич эмес, бүгүнкү күндө акыл токтоткон, бардыгына сарасеп менен мамиле жасаган, өзүнөн кийинки көчүп алып келе жаткан инилеринин, партиялаштарынын, ниеттеш тилектештеринин бири менен болгон маселелеринде калыс сөзүн айткан аксакалдын сөзү деп түшүнүшүбүз керек. Кушбак агай, мына эми Кудай буйрса майрамдык бүгүнкү күндө маселелер көтөрүлүп, майрамдык ошо эстеп эскерүүлөр болуп жатат. Элдин, жердин кызыкчылыгы деп ушул жүздөй балабыз апрель революциясында ушул өз канын төгүп, бул жарык дүйнө менен коштошуп кетти. Бул балдардын жаркын элесин биздин мамлекет үчүн аткарган, коом үчүн аткарган азаматтыгын эч качан унутуп калбашыбыз керек. Мына ошол жигиттерде азыр чыкса асты 35-40-ка жетип, аркасы 25-ке жете турган кырчын жигиттер кетти. Ошол себептен ар бир жетекчи, мамлекет башчы, өкмөт башчы ушул балдарды көкүрөгүнөн чыгарып койбой, ушулардын ата-энесине болгон, бир туугандарына болгон, ушулардын артында калып кеткен бала-чакаларына болгон сый-урматты эч качан унутуп калбашыбыз керек. Биз ушулардын биздин мамлекет үчүн өз өмүрүн тобокелге салып кеткен азаматтарга чын ыкыласыбыздан Кур'ан окуп, акыреттин жакшы тилешибиз керек. Бул дүйнөдөн көрбөгөн жакшылыктарды, бейиштин жакшылыктарынан көрсүн. Ошол азаматтарды эстегенде көзүңө жаш алып, жүрөгүң толкундайт. Ол азаматтар өзүнүн кызыкчылыгын, керт башынын кызыкчылыгын, бир туугандардын кызыкчылыгы үчүн кеткен жок. Ушу кыргыз мамлекетим, ушул мамлекетимде тынчтык, токчулук, молчулук болсун, элге жашоо жакшы болсун деп канжыгага ушул өзүнүн тагдырын байлап коюп чыгып, шейит кетип калды. Дагы бир жолу айтам, ошол азаматтардын баатырлыгын, жакшылыктарын эскерип, Кур'ан окуп, колдон келсе ар бир ошол үй бүлөгө барып, ата-энесине көңүл айтып, балдарынын башын сылап, жакындан жардам беришибиз керек. Ал балдарды унутуп калсак, биз көр болобуз. Тарых жок болот. Биз кыргыз элинде мекен жерден эч качан жанын канын аябаган азаматтар көп экен. Октон ким эле коркпойт, ким эле жашагысы келбейт. Бирок ошолор биз үчүн кетти, өздөрү үчүн кеткен жок. Дагы бир жолу ошол азаматтардын ата-энесине, бир туугандарына, артында калган бала-чакаларына Кудайым өмүр берсин, жакшы жашоо берсин, жакшылыктар болсун. Ошолор да өсүп, өнүп, Кыргызстандын гүлдөшүнө салым кошуп, ушул балдарды эскерип, Кур'ан окуп, жакшылыктарды ошолордун атына атып, эч качан биз мамлекеттен уурдап, жаман жолго кеткендерди ошол балдардын каны тартат, урат. Ошодон коркушубуз керек. Кудай астында ошол балдардын шейит кеткендердин арбагын дайым сыйлап жүрүшүбүз керек. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. 7 апрель өзү терең түшүнгөн адамга бир даңазалуу майрам эмес. Бул өткөн күндү эстеп, келечекке ойлонуп кадам таштоонун бир белгиси катары туюлат го. Рахмат Султан, эми айтпай турган нерселер айтылып кетти өзү эле деген кыргызда абдан жакшы сөз бар экен да. Кээде отуруп ушул мамлекеттик чоң иш чаралар болуп, баягы эле Бакиевди качырган азаматтар даңкылдап экранга чыгып, өз керт башына байлык, бийлик топтоп, баягыдай унутуп калып, революционерсиңби деп шылдыңдагандарга мен көзүм тирүүсүндө жол бербейм. Кээде ыза болосуң. Баягы өзү орустун макалы бар экен, фанаттар революцияны жасайт, акмактар күнүн көрөт деп. Мындай көрүнүштөр дагы бар. Буну Сооронбай Шарипович абдан жакшы билет. Мына мурдагы бийлигибиз, мына менин шопурум эле деп, шопурду госсекретарга, руководит аппараттын орун басарына советник кылып алып, шопур деген личность мамлекетти шопур башкарып атат деген сөздөр чыгып кетти. Дагы бир күчтүү жетекчини
Менин телехранитим болгон, жан сакчым болгондо министрлик берип анын жөндөмү кандай экенин мен да түшүнбөйм. Ошонун ордуна Алиаспектей башына ок жеп, оозуна ок жеп, 3 октон Алла сак калтырып койгон жигитибизди ушу бийликтен четтетип кетиргенде менин жүрөгүмөн кан аккан. Ошол жигитибиз дайым правительство жолукканда байке сиз батырсыз, азаматсыз деп туруп, мына эч кандай күнөөсү жок бизди жумуштан алып койгондо дагы керт башыбыздын кызыкчылыгын ойлоп, же бир митингге, же революцияга, же гезитке баспай туруп, тагдырга гана шылтоолоп коюп, менин тагдырым ушундай экен. Мен эки революцияда, эки ош окуйкасында туруп бердим. 90-жылы аябай катуу ок тийген. Кыргыз элим рахмат мени ысык көлгө апарып, дарылап, 2 айлап сакайтып, путум азыр жакшы, кээде ооруйт. Ошондой окуялардан кийин революцияга каршы турган, баягы качып кеткен эки бийликтин азаматтары бүгүн да Кыргызстанга бүлүк салгысы келет. Бүгүн да ар кыл оюндарды ойногусу келет. Ого биздин акылдуу, урматтуу кыргыз элин биз жол бербейбиз. Азыркы бийлигибизден ишенич абдан чоң, себеби өзү таза инсан. Мен ушул 3-4 жыл иштешип калып, ушудан көп жакшы нерселерди үйрөндүм. Эгер ушу кишинин да бир кемчилдиги болгондо, ушул эфирден пайдаланып азыр айтып алып бир өзүм корсоюп калат элем да. Ушу кишиден жакшылыктарды үйрөндүм. Таза болуң аке. Ушундай этият болуң, патриот болуң, чынчыл болуң. Кудай сизге берет деген жакшы сөздөрү бар да. Кудай бир эле мага бербесин, кыргыз элибизге берсин. Сизге окшогон азаматтарга берсин. Дагы бир жолу кайталап кетем, майрамдарыбыз жакшы өтсүн. Шейит кеткендерибиз бейиштүү болсун. Бул сөздөрдүн бардыгы чын жүрөктөн, чын дилден, күйгөндөн айтылган сөз деп түшүнүшүбүз керек. Кимдир бирөө ачык айтпаса, көзгө сайып көрсөтпөсө, ар кимибиз кайсыл жакка барарыбызды билбей калган учурларыбызга далай күбө болдук. Далай ага туш болгондугубуз дагы бул жашыруун эмес. Кушбай агай, мына өзүңүз айтып аткан ак тилектериңиз элге журтка эм болсун деп тилейли. Бүгүн эми ушундай эстеп, эскерүү күнү мындай нерселерди ачык айтып койбосо сөздүн атасы өлөт дейт. Жалпы элге журтка биз жакшылык тилөө менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Мына сиздин айткан сөздөрүңүз шейит кеткен эр азаматтарыбыздын, ушул күндөргө көрбөй кеткен эр азаматтарыбыздын бардыгынын топурагы торко, жаткан жери жайлуу болуп, жараткан бейиш багынан орун берсин деп тилек кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бүгүнкү маектөрдө эки революциянын баатыры Кушбак Тезекбаев агай болду. Кушбак Тезекбаев агай, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир топ мамлекеттик иштерде иштеп келген мамлекеттик жана коомдук ишмерде болуп эсептелет. Биз эми бүгүн ал маселелерге бул майрам арасына аралаштырбайлы деп көп токтолгон жокпуз. Ар дайым ишиңизде ийгилик болсун. Алла таалам ден соолук берсин. Ушу ийгиликтерде, жакшылыктарда жараткан жалпы эли журтубузду жакшы ниет тилектерге жетүү үчүн бардыгыбызды үзөңгүлөш кылсын деген тилекти айтайын. Биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып, эли журтубузда экинчи ушул революция деген, төңкөрүш деген, кайра мамлекеттик кайра баштан курабыз деген, ушул мамлекеттин келечегине балта чогуучу, мамлекеттин келечегине бир кедерги болчу, өсүп өнүгүүсүнө кедерги болчу маселелер болбосун деп тилек кылалы. Эли журтубузда ар дайым биримдик, ынтымакчылык болсун. Жакшылыктарга биз жетүү үчүн ар дайым бири-бирибизди баатырым деп сыйлап, бири-бирибизге акарат сөз айтпай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн карообузду, казык билегибизди токмок кылган жакшылыктар ыроолоп жүрсүн деген тилекти билдире кетейин. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылык болсун, ынтымакчылык, береке, токчулук болсун. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.